Assalamu alaikum туугандар. Дагы бир жолу өзүмдүн жашоодо көргөн, ошондой эле окуган, билген нерселерим менен дагы бир адам кантип бир нерсени багынтат жана кантип ийгиликке жетүү жолдорунун дагы бир жолун айтып коеюн деп чечтим. Анткени анан тиги секрет, анан бул секрет, анан тиги деп эле көп эле ошонун үстүндө акча жаза беришет, акча таба беришет. Анан самым дейли билесиңерби, семинарларга акча төлөп барабыз бизчи. Кээ бир учурда көп китеп акча сатып, коротуп китеп алабыз да. Анан ошол китепти окулгандар семинарларды монтип сужайт этип кыскартып отурсаңар, кичинекей эле бир эле басыл болот да, бир эле маалымат болот. Жакшычы. Ошол маалыматты узартып, обобщать этип, элге жеткирип түшүндүрө бергенде информация көбөйүп кетет да. Ошондуктан мен биз деген, мен деген жаманмын го, ошонун үстүндө семинар өткөрүп, тренинг өткөрүп, андай мындай кылып, основной максат жана биздин основной иш болбогондуктан мен кыскартып эле ошол болгон секретти мындай кылып эле айтып берип коем. Анан көбүнчөсү өзүнө алат, албаса это ассаламу алейкум да. Анан ошондуктан бүгүн дагы бир жакшы тема менен бөлүшөйүн дедим. Адамды адам кылган, адамды бир нерсеге жеткирген жана багындырган, же болбосо адамды жок кылган, адамды кул кылган, бул бир эле нерсе, адат, привычка да. Мисалы, сен күндө ар бир 5 мүнөт сайын тамеки чеккен адатың болсо, эми бул жомок эмес, открытие эмес, сөзсүз түрдө сен келечекте чуркай албайсың, күйгөсүң, демала албай каласың, нервный система ордунда болбой калат. Анткени нервиштеткен сайын көп доза керек боло берет да, чоңойгон сайынчы. Ошондой эле кечинде жатаарда, эртең менен турганда, туалетке киргенде постоянно телефон колуңан түшпөйт, бул дагы адат, туурабы? Ошол телефон түшпөй жүргөндө сен эмне кыласың? Эгер адатың жөн эле WhatsApp'та жазыша берген болсо, же жөн эле болбогон прикольный видеолорду, байындарды көрө турган болсоң, анда сенин келечегиң дагы, сенин ошо телефондо кылган ишиң дагы, то есть кылган эмес, телефондо жүргөн, телефондо аралаган ишиң, сен бөлөк бирөөлөр акча табышы мүмкүн, бирок сен эмес, же сенин үй бүлөң эмес, жана сенин келечегиң эмес, туурабы? Бул да адат. Анан жаман адаттар көп болсо сенде, кеч турган адат, кечиккен адат болсо, я не знаю, жөн эле бирөөлөр менен сүйлөшө бере турган адат болсо, телефондо видео звонок карап алып, же болбосо онлайнга чыгып алып жөн эле мүнөттөй отура бере турган болсоң, бунун баары адат болсо, демек сенин келечегиң көп нерсени обещать этпейт да. Ошондуктан акыбалы өзгөрүш үчүн адам адатын өзгөрүш керек. Адат деген эки түрдүү болот да. Өзүнөн өзү келген адат, бул келиши оңой, бирок сени ийгиликке жеткирбейт. Сен кыйнап алып келген адат, келиши кыйын, бирок сени көп нерселерге жеткирет. Кантип кыйнап адат алып келиш керек? Өзүңдү өзүң воляң жеңип, эртең менен туруп 20 мүнөт гимнастика. Адатпы? Адатка айлантып алсаң, бул сенин келечегиң эмес, өмүр бою ден соолугуңду туура жолго багыттап келет. Эртең менен турганда максатты жазуу 15 мүнөт. Адатпы? Адат. Кечинде жатаарда 20 мүнөт китеп окуу. Адатпы? Адат. Ар дайым максатты, өзүң койгон максатыңды эстеп жүрүү, бул адатпы? Адат. Анан эмне бир нерсе кыла турган болсоң, ошонун аягына чыгарганды адат кылып алсаң, привычка кылып үйрөнүп алсаң, бул сенин келечегиңди алып келе турган нерсе да. Ошондуктан жакшы бир ийгиликке жетиш үчүн, жакшы бир
нерсени багынтыш үчүн сөзсүз эле акча эмес, искусство, творчество, чыгармачылык, китеп жазуу, вайн тартуу, кино тартуу, бизнес ачуу, ушул сыяктуу боло турган кайсы сфера болбосун, туура адатыңды туура жолго салсаң, сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиң. Ийгиликке жетпей коюу мүмкүн эмес да, эгер адатың жакшы болсо. Эмнеге? Анткени күнүмдүк кылган ишиң туура жолдогу привычкаң, сенин алдыңа койгон максатыңа привычкаң соответствует этип турса, сөзсүз түрдө жетесиң. Да, кыйынчылыктар болушу мүмкүн, да, жолдон ар кандай препятствия болушу мүмкүн, но результат сөзсүз түрдө жетет. Бул доказано. Кантип айтайынбы? Мисалы, жөн эле эртең менен кечинде 20 мүнөттөн китеп окуп, эртең менен турганда биринчи максаттарыңды жазып, анан эртең менен турганда сөзсүз түрдө позитивный, кандайдыр бир жакшы эмоция алып келе турган нерсени көрүп, ошол ютубтан болобу, инстаграмдан болобу, тиктоктон болобу, бир жакшы, бир позитив тартуулаган, көңүлгө жаккан, нравственный, бузук, начар видео эмес, жакшы нерсени көрсөңөр күндө эртең менен, ошол кечке чейин вас жакшы энергия менен заряжает. Бул. Экинчиден, ошол эле гимнастиканы кылып турсаңар, бир ай жөн эле өзүңөр үчүн, ошол эле кечинде жатаарда жарым саат китеп окусаңар, телефонду өчүрүп, ошол эле видео көргөндө ютубтан келечек, успех, ийгилик жөнүндө 20 мүнөттөн эле кино көрсөңөр, вот жеңил эле нерселер. Бир айда кадимкидей өзүңөргө өзгөрүү болот. Кадимкидей бир ийгиликтин башы болот. Кадимкидей бир жакшы нерселердин учуун көрө аласыңар да. Ошол эле дагы бир айта турачу нерсе, жакшы бир адатты алып келсеңер, жакшы бир адатты, мисалы күндө китеп окуган адат алып келсеңер, жаман адаттан оно өзү эле кетет да. Телефон карай берген адат кетет, болбогон нерсени сүйлөй берген адат кетет, убакытты текке кетире турган адат кетет. Жаман нерсе, бир жакшы адат 10 жаман адатты өзүнөн өзү жок кылат. Элестеткиле, эгер 5 жакшы адат жашооңорго киргизип алсаңар, 50 жаман привычка өзүнөн өзү кетет. Демек, күнүмдүк кылган ишиңер, күнүмдүк кылган ишиңер жакшы нерсе болуп атса, 30 күндө сөзсүз түрдө жакшы бир ийгилик. 365 күндө эң чоң сиздин кебетеңиз өзгөрбөсө дагы, жашоо турмушуңуз өзгөрбөсө дагы, кандайдыр бир, бирок бул жериңиз баардык нерсеге көз жетип, университетте 5 жыл алган билимден 365 күн өзүңүз каалап, өзүңүз адат кылып алган билим бир топ бийигирээк болуп калат да. Ошондуктан сөзсүз эле университетте окуп диплом эмес, күндө жарым саат окуп, 2 эсе дипломдон жакшы бир нерсе таап алсаңар болот. Анан эч качан бир нерсени унутпашыбыз керек. Адатың кандай болсо, акыбалың ошондой дейт. Амалың кандай болсо, акыбалың ошондой. Экөө эки башка болгону менен, бирок түбү бир болуп атпайбы? Амал деген эмне? Амал деген ички дүйнөң да. Жакшы бир нерсеге амал кылсаң, ошол болот да. То есть амал деген аракет. Мисалы бирөөнү тоноп кетейин деп амал кылсаң, акыбалың түрмө же тегерегиңде ичкен уурулар пайда болот да. Адатың бирөөгө жардам берейин десең, амалың жардам берейин десең, сага окшогон бирөөнө жардам берейин, элге жардам берейин дегендер чогулат. Ошондо амалың кандай болсо, акыбалың жакшы болот. Акыбалың ошондой болот. Эми ошол эле учурда адатың кандай болсо, акыбалың ошондой. Адатың күндө
жакшы нерселерди жазып, жакшы нерсе окуп, жакшы нерсе көрүп, жакшы адамдар менен жүргөн болсоң, ошону адатка айлантсаң, акыбалың дагы, тегерегиң дагы, кыла турган ишиң дагы ошол адатыңа жараша түзөлөт. Эгер адатың тамеки чегип, бош отуруп, жөн эле телефондо отуруп, көрүнгөндүн кулагына лапша иле бере турган болсоң, акыбалың да ошол болот да. Бирөө алданышы мүмкүн, 10-100 алданышы мүмкүн, бирок акыбалың эч качан өзгөрбөйт да. Ошондуктан биринчи адатты өткөрөбүз, адатты өзгөртөбүз, анан жашоо өзү өзгөрөт, сөзсүз. Бул жашоодо эмнеге келди керек? Жакшы жашап, жакшы өмүр сүрүп, жакшы бир наследство калтырып кетели, жакшы бир тарыхта калалы деп келгенден кийин стористе эмес, историяда калгыдай болуш керек да. Ошондуктан баарыңарга ийгилик, адатыбызды өзгөртөбүз, акыбалыбыз сөзсүз жакшы болот. Анан эң жакшы адатыбыз эмне болуш керек? Кыргызга жардам берип, ийгилигине кол сунуп, жыгылганга кол сунуп коюш керек. Ошол адатты унутпагыла. Баарыңарга ийгиликтер болсун, келечектер болсун. Баардыгыбыздын болгон кыргыздардын адаты, амалы жакшы болуп, акыбалыбыз, Кыргызстандын акыбалы сөзсүз оңолот.